70 жашта аксакал келип, кандай балалуу болсо, кандай балалуу боло алам деген аксакалдар келет да. Бир жумада 2 же 3 жолу болсо аябай сонун болот да. Негизи мырзаны эмне дүлүктүрөт? Дал келип эме болсо, анда ошол 2 мүнөттө, даже 1 мүнөттө эле бири-бирин баягы неме кылып койсо болот да. Циститтин да түрлөрү болот. Өнөкөт жана өткүл. Эркек балдар төрөлгөндө сөзсүз түрдө ошо жумурткасын карап коюш керек, ордунда же ордунда эмес. Эми ал газ кошулган сууларды көп ичсе, анда ошол кишилерде көбүрөөк таш пайда болот. Так мое искреннее пожелание. Албетте, баарыңыздарды жакшы көрөм мен. Салам достор, ата-жаным Назира Бердиголова, биздин расмий каналыбызга кош келипсиздер. Ар бир эфирибизде сиздерге жакшы кызыктуу маектерди, эле жашоодо эмне болуп жатат, кандай жаңылыктар, эмне кылса ден соолукту чыңдай алабыз, канткенде жашообузду узартабыз, канткенде өзүбүзгө кам көрөбүз. Айтор өтө кызыктуу сонун маектердин баардыгын сиздер бир гана биздин расмий YouTube каналыбыздан таба аласыздар. Замандаштар, бүгүн дагы темабыз абдан актуалдуу болуп жатат. Мынакей азыр кара жашына карабай бөйрөктөрүнө таш толуп жатканын көрөбүз. Бөйрөгүмдө таш болуп калыптыр. Даратканага жакшы бара албай жатам дейт. Эркектер менен аялдын ортосунда да чоң проблемалар бар. Айымдардагы цистит оорусу, айтор урология боюнча бүгүн биз кеп кылабыз. Атайын кеп кылыш үчүн биз дан программасына бүгүн Аскаров Жыргал Таалайбековичти чакырдык. Уролог, анан андролог, дарыгери. Замандаштар, анда биз бүгүнкү маегибизди баштайлы. Бүгүнкү эфирибиз абдан кызыктуу, анткени айымдар үчүн арналган. Ал жөнүндө бизге Жыргал мырза өз айтып берсин. Кутман күн, чоң рахмат ушундай айымдардын майрам урматына убактыңызды бөлүп, жакшы бир майрамдык маанай тартуулаганыңыз үчүн. Назира айым, сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Сиздерди дагы бир жолу терең ыраазычылык билгизем. Бизди ушул эфириңиздерге чакырып, ошондой конок кылып, бизге мүмкүнчүлүк бергениңиздерге мен бүгүн сиздер менен ошол Жыргал Таалайбекович Аскаров кандай, ашканада кандай адам экенин, ошол буюрса мына 8 март келе жатат, аялдардын эл аралык майрам менен куттуктап, ошол бир ашканада өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтүп коеюн деп келдим. Абдан жакшы. Ал бизге эмне аш демдеп бересизби? Өзгөчө аш окшойт, ал үчүн. Бүгүн азык түлүктөрдү көрүп турасыздар, буюрса бүгүн ошол өзгөчө аш, плов деп коелу, ошондой даярдайлы деп мындай аракет кылайлы. Абдан жакшы. Келиңиз, мен эмне кылайын? Союз арчы берейин, Сиз союз арчыңыз, так, биз анда баштайлы. Макул. Жыргал мырза, алгачкы эле суроо мындай болсун. Урология боюнча бергенен бир түшүнүк берсеңиз. Урология бөлүмүнө бир эле мырзалар барып көрүнөбү, же айымдар дагы барып дарыланса болобу? Эгерде барып дарыланса, кайсыл жагын дарылайт? Сиздин сурооңуз аябай сонун суроо болду. Уролог дарыгери жөнүндө айтып бер дедиңиз. Деги эле аял киши кайрылабы деп айттыңыз. Ошо биз уролог жөнүндө түшүнүк берели. Уролог бул ошол зара чыгарчу органдарды окуп үйрөтүүчү илим болуп саналат. Зара чыгарчу сыртка бөлүп чыгарчу органдар болуп, бул ошол эле бөйрөк, табарсык жана эркектик орган болуп саналат да. Анан аялдар бизге көбүнчө ошол бөйрөккө суук тийгенде пиелонефрит деп коет. Же болбосо ошо табарсыкка суук тийгенде кыргызча жижиң деп коет, цистит. Же болбосо ошо зара таштар оорусу, бөйрөктө таш пайда болгондо кайрылат. Ал эми эркектер эми белгилүү, зарасы жакшы чыкпай калганда, же болбосо ошол зара таштар оорусунда, же болбосо ошол жана уруктуктун азайып балалуу болбогондо, же ошо аялы менен мамилеси начарлаганда кайрылат. Ошону алдын алсак болобу, Жыргал мырза? Алдын алса албетте болот. Биринчи очередь мен сиздерге айтарым, биринчи кезек эркектерге көп кыймылдуулукту сунуштайт элем, ошол анан баягы табигый тамактарды жегиле деп айтат элем да. Анан өз убагында ошол дарыгерге кайрылыңыздар деп. Бир жылда бир жолу, негизи бир жылда 2 жолу ошо уролог дарыгерине кайрылып туруш керек. Барып текшерилип, ошо ультрадоштук изилдөөлөрдөн өтүп. Оорса да оорубаса да. Ооруп төшөккө жатып калганда барабыз го. Эми биз чындыгында баягы кыргыздар баягындай сабурдук калып келебиз да. Жакшы болуп кетем. Жакшы болуп кетем, анан койдун майын сүйкөсөң жакшы болот депчи. Ошондой барып кайрылып, дарыгердин көзөмөлүнөн өтүш керек. Текшерүүдөн өтүп турса, анда
астына алган болобуз да. Жижиң деп калдыңыз, же болбосо жөн эле тил менен айтканда, ститтин алгачкы белгилери кандай болот? Аял киши өзү ститке кабылганын билеби, же ал билбей деле жүрүшү мүмкүнбү? Жакшы суроо болду. Сурооңузга чоң рахмат. Жижиң ошол цистит оорусу көбүнчө аял киши көп жабыркайт. Себеби эмнеде деп көп кызыгышы мүмкүн. Себеби бул ошол аял кишинин жараткыч түкчөсү, уретрасы кыскалыгында болот да. Бат эле ошол баягы инфекция, вирустар, бактериялар бат кирет. Ал эми эркектер аз ооруйт. Мындайча айтканда 90% аял киши цистит менен жабыркайт да. Циститтин башкы симптоматикасы деп баягы белгилери болуп, бул ошол зары кылганда ачышып, же болбосо азаздан зары кылып калат да. Же болбосо ошол киндигинин асты талы ооруп, дене табы көтөрүлөт. Туалетке бат-бат чуркайт. Азаздан зара кылып калат. Зара кылганда да ошо ачышып жакшы зара кыла албай калат да. Так. Демек, өз убагында дарыгерге кайрылыш керек экен, э? Так. Азыр эми дагы май куят экенбиз. Май куялы. Жыргал мырза, азыр эми кара жашка карабай бөйрөк оорусуна да чалыккандар көп болуп атат. Ташты же болбосо кум толуп калат экен. Бул эмнеден улам? Азыр мынакей карап көрсөк, суубуз деле, жеген тамагыбыз деле химикат болуп калды. Баардыгы эле тамактанбы, же гигиенаны деле сактабастыктан болушу мүмкүнбү? Эми чындыгында биринчи очередте ошол биздин кыргыз өлкөбүз эндемический зона деп коет да. Ошол суудун составында бизде ошондой ташты пайда кылчу заттар көп болуп атат да. Ошондуктан бизде аябай зара таштар оорусу проблема болуп атат. Анан биринчи очередте ошол суудан, экинчи ошол азык-түлүктөн, тамактангандан болот да. Кимде ким ошол баягы фастфуд деп коебуз, тестатым, же болбосо ошодон көп жезе, же болбосо ошол баягы газированный сууларды, газ кошулган сууларды көп ичсе, анда ошол кишилерде көбүрөөк таш пайда болот. Анан баягы гиподинамия деп коет, ошол отуруп алып жумуш кылган адамдарда көп таш пайда болот да. Анан ошол жанагындай толук бат толуп кетсе, аларда да ошол таш оорусу менен көп жабыркашат. Мынакей азыр өзүңүз көрүп тургандай заманбап, баарыбыз айтабыз, заманбап жабдыктар келди. 21-кылым мурдагыдай кесме жок, азыр деген луч менен алып коет дейт. Ошол чындыкпы? Ошол жакшыбы? Жакшы жыйынтык береби? Луч менен же лазер менен алган таштар? Так. Жакшы суроо болду. Сурооңуз чындыгында баягындай көйгөйлүү суроолордун бири болду да. Мында көрөрмандарга айтарым, ошо биздин клиникада урологиялык борбордо азыркы күндө ошол 1 сантиметр кесип эле, баягы бөйрөктөгү чоң 1 сантиметр же 2 сантиметр таштарды мындай кеспей эле операцияга алып калдык да. Буюрса бүгүн жасадык, эртең туруп кадимкидей басып 3 күн бейтапканада жатат, андан кийин кадимкидей мурунку жумушун кыла берсе болот. Ал эми мурун болсо жанагындай 10 сантиметр же болбосо 15 сантиметр кесип ошо бөйрөктөгү ташты алып эмгекке жараксыздыгы 2-3 айга чейин созулуп кетчү да. Азыр буюрса ошол 10 күн ичинде кайра мурунку жумушун кыла берсе болот. Майыбыз даяр болуп калды окшойт. Ооба. Биринчи биринчи кезекте бизде эт салабыз. Так, мына бисмилла деп туруп эт салсак, Демек, медицинадагы өз нугунда жабдыктар менен толукталып жатканы турбайбы? Ооба, буюрса кыргыз медицинасы жылдан жылга өнүгүп атат десем эч кандай жаңылышпаймын. Биздин да клиника буюрса ошол жаңы жабдыктар келип жатат. Ошондо урологиянын азыр абалы кандай? Азыркы учурда кыргыз урологиясы десем, кыргыз урологиясы мурункуга салыштырмалуу бир аз жылыш бар, жакшы эле жылыш бар. Бир аз эмес, жакшы эле жылыш бар. Себеби дегенде мурун ошол кичинекей таштарды, 1 сантиметр таштарды биз чоң баягындай кесип алчубуз да бөйрөктөнчү. Азыркы учурда ошол кеспей сыртынан жанагындай лазер менен талкалап түшүрчү аппараттар келип калды да. Мындайча айтканда, оорулуу бизге кайрылгандан кийин
ошо процедура бир 20 мүнөткө созулат. 20 мүнөттөн кийин ошол мурункудай жумуш кылса болот. Анан жаңы операциялар келип калды, ошо лазердик жол менен, ультрадыбыс жол менен ошо ташталып калат. Эч кандай кеспейди, ошо зарасчы каналдан кирип эле таштарды алып чыксак болот. Бөйрөктө таштар бар экенин биз билебизби, сезебизби? Кээ бирлер айтат да, ташы мынча чоң экен, кадимки таштай жумурткадай болуп калыптыр деп калышат. Кээ бирлер зара кылганда такалып калыптыр дейт, приступнообразный болот дейт. Белгилери кандай? Жакшы суроо болду. Сурооңуз аябай сонун суроо. Биринчи ошол бөйрөктүн почечный колька деп коет, зара таштоосу, мочканын болезнь деп. Ошол эгер острый процесс болсо, ошол жанагы бөйрөктөн таш чыгып түтүкчө туруп калган аябай катуу. Аны биз почечный колька деп коебуз. Почечный коликанын болевой синдрому жанагы жаңы аягы баягы схваткообразный деп коет, баягы толгоосу келген аялдай болуп катуу ооруйт да. Аны жанагы эркектер сезгенде чындыгында жанагындай болуп аялын уважать этип калышат, баягындай эме болуп калышат да. Чындыгында адам өзүн жоготуп коет, эс үчүн жоготуп, баягындай бүкүрөгөн абалга түшүп калат. Зарасынан кан аралаш чыгып калат. Зарасы аз чыгып калышы мүмкүн. Кээ бир учурда ошо дене табыда көтөрүлөт. Дене табыда көтөрүлөт. Анан ошол биздин клиникабыз күнү түн иштейт. Мындайча айтканда, андай клиникалар Кыргыз Республикасында биздин эле бөлүмдө азыр күнү түн иштейт да, 24 саат иштейт. Ошо урологиялык ооруларды кабыл алып, Ал өзүңүз эмнеден улам урологияга келип калдыңыз? Балалыгыңыз каякта өттү эле? Медицинага болгон кызыгыңыз? Медицина алгач мен ошол өзүмдүн медицинага болгон кызыкчылыгымды айтып берейин. Өзүм негизи ошол Ош областынын Ок атагына караштуу Телман деп коет, мурун Телманда ак булак айылында балалыгым өттү. Ошол өзүмдүн тайтамдын бир тууган иниси райондо терапевт врач болчу. Анан ошонун жанагы фонендоскоп деп коет. Ошонусун кармап биз чоңойдук да. Баягы ак халат менен кийип, чепчик кийип, топусун кийип көрүп биз баягындай кыялданчубуз да. Кыялданчубуз биз да ушул чоң атамдай врач болсом депчи, дарыгер болсом деп. Анан ошентип биз 11 класста окуп бүттүк. Ошо негизи эле мектепте кызыгуум ошол биология, химияга болчу. Анан жаштыгыбызда жанагындай кичинекей кой сойгондо же болбосо жанагындай жандык сойгондо жанына барып ошо кызыкчуум да, кандай органдары бар экен. Атаке бериңизчи мен да көрөйүн, кесип көрөйүн депчи. Ошондой кызыкчуумун. 2007-жылы окууну бүтүп, ошо 2008-жылы ошо Борборго келдик. Борборго келип ошо окууга тапшырып, ошо Кыргыз Орус Славян университетинде буйрук экен, ошо медицинский факультетинде, дарылоо факультетинин, дарылоо иши факультетине тапшырып, ошол жерде 8 жыл окудук. Бир интервьюңузда окуп калдым эле, орус тилин билгендесиң. Шаардыктарга туш болуп депчи, ошол кандай болду эле? Анда кандай, чындыгында баягы орус Кыргыз Славян университетин окугандан кийин өзүңүз атынан эле байкасаңыз болот. Орус тилин билиш керек. Орус тилин чындыгында билиш керек. Биз деген жалаң 5 деген баада окуп келдик. Ошол мугалимдерге чоң рахмат. Бирок эми биздин ал жакта окуган жанагы эмебиз баягы шаардын деңгээлинде кичине кыйынчылыктар жаратты. Келсем баары эле орусча сүйлөшөт. Баары орусча сүйлөшөт. Байкасам өзүм элем баягы кыргызча сүйлөгөн. Кыргызбай өзүмүн да. Анан бирок башында бир 12 студент болдук. 12 студент болуп, 3-чү курска келгенде ошо 12 студенттен 8-өбүз калдык да. 4 отчисление болуп кетти. 4 отчисление болуп кетти. Анан акыркы жылы келгенде ошо 7-өбүз, даже 6-өбүз бүттүк. 6 студент бүттү. Жанагы студент убакта чындыгында кыйынчылыктар көп болду. Баягы айтат го кыргызда, сабырын түбү саралтын деп коет. Баарына сабыр кылдык. Мына буюрса өзүрүн көрүп, жумуш кылып, ошо баягы элге кызмат кылып жүрөбүз. Жакшы. Дагы бир көйгөй бар биздечи. Мынакей бүгүн мен түз эфирде болуп тургамда,
Анан атайын бизде бүгүн ушундай эфир болот. Урол Жыргал деген мырза келет, сурооңуздар бериңиздер десем, бир мырза жазып калды да. Эме саламатсыздарбы дейт. Мен 18 жаштамын дейт. Албетте азыр балакат kesкен да. Ал суроого барганга чейин мен сизге бул суроону берип алып, ошого так маалымат алалы. Алгачкы мырзанын белгилери дейли. Бир 17 жашта курактар, бул балакат мезгилдеги гигиена кандай болуш керек? Эми баягы кандай алып жүрүш керек? Ал ошол 17-18 жаштагы бала менен ким сүйлөшүш керек? Ата сүйлөшпөсө, апа сүйлөшө албайт дегендей. Бизде кыргыздын менталитетин билесиз, сүйлөшө албайт, туурабы? Мындай уялышат дегендей. Мына азыр эми кандай болгон күндө деле интернеттин заманы, байкасаңыз мындай маалыматтар деле көп. Бирок ага карабастан дагы деле түшүнүктөр аз эле. Мына карап көрсөңүз, маалымат аздыктай сезилет да. Анан жана инфекция оорулар менен ооруп калат экен, өзүнүн балакат кездеги. Мына ошондойлорго бир кеңеш берсеңиз, бизди көп жаткан ата-энелерге, мырзаларга. Жакшы суроо болду. Туура айтасыз. Ошол балакатка деп калдыңыз. Балакатта ошо баягы биздин динибизде деле да, мусулман ислам дининде деле ошол 14-15 жашта ошо эркек бала балакатка жетти деп коет, балакатка жеткенде чындыгында биринчи очередте өздүк гигиенаны жакшы караш керек да. Эгер өздүк гигиенаны жакшы карабасаңыз, ошондой жугуштуу ооруларды, же болбосо бактерия, вирустарды өзүңүзгө баягындай камтып алышыңыз мүмкүн да. Анан чындыгында эркек киши менен атасы сүйлөшүп, мындай ошондой баягы маалымат берсе жакшы да. Анда мен айтарым, ошол бизде баягы адеп деген сабак бар да. Азыр биз окуп жүргөндө бар болчу, азыр кандай болду билбейбиз. Ошо адеп сабагына эркектерге, мырзаларга ошол агай өтүп, мындай кандай өзүн алып жүрүш керек, кайсы учурда кандай кылыш керек, ошолордун баарын ошо агай үйрөтсө жакшы болот эле да. Ошо 9-10-11 класста дейм. Ал эми кыздар болсо ошол эле сабакты эжекеси өтсө депчи. Ошондо жакшы болот эле да. Анан баягы чындыгында жаш бала өзүн билбей туруп эле жанагындай кылып тентек кылып койсо, анда чындыгында жаман ооруларды жуктуруп алышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы ата-энелер биринчи очередте өзүн. Дагы бир нерсени айта кетерим. Ошол жаш ата-энелерге бала төрөлгөндө сөзсүз түрдө ошол баягы жумурткасы ордунда же ордунда эмес экен сөзсүз түрдө карап койсо дейм да. Себеби деген кичинекей баланын бир жумурткасы да болуп калышы мүмкүнбү? Бир жумуртка сыртынан мындай баягындай калтасы көрүнүп турат, мындай орунун уяты жок деп коет, баягы айтарым уяты жок деп коет. Бирок мындай кармалап көргөндө ошо жумуртка жок болуп калат да. Аны баягындай криптархизм деп коет. Негизи эненин ичинде жүргөндө ошол жумуртка ошол өз ордуна түшүш керек да. Эгер түшпөй калса, ал ооруну криптархизм деп коет. Анда ал убагында кайрылбаса, кийин бесплодияга, тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жаш ата-энелерге айтарым, балдарыңыздардын эркек балдар төрөлгөндө сөзсүз түрдө ошо жумурткасын карап коюш керек, ордунда же ордунда эмес. Эгер ордунда болбосо, сөзсүз түрдө детский уролог, жаш урологко барып, жаш балдарды карач урологко барып, сөзсүз түрдө текшертип кеңешин алыш керек. Эгерде бир жумурткасы жок болуп калсачы? Эгер бир жумурткасы кайра экинчиси пайда кылганга же кандай? Же операция болобу? Жок, мындай да. Аны сөзсүз түрдө баягы ультрадыбыштык изилдөөлөрдөн өткөрүш керек. Эгер ультрадыбыштык изилдөөлөрдөн өткөрүп, жумуртка ошол эмеде болсо, ички жанагындай брюшинада деп коет да. Ички органдардын ошо арасында жүргөн болсо, анда сөзсүз түрдө түшүрүп, операция кылып, баягы ордуна койсо болот. Эгер агенезия, яичка деп коет да, бир жумурткалуу эркектерде кездешет. Анда айла жоктон баягы эмени тынбай текшерип, ошо балакатка жеткенде эртерээк үйлөнсө жакшы болот. Себеби дегенде баягы возраст жаш өткөн сайын баягы бала болушуна кичине шанс азыраак болуп калат да. Бир жумурткасы менен. Анан биздин клиника азыркы учурда аябай көп кайрылат. Криптархизм оорусу мененчи. Криптархизм оорусу менен кайрылат, бирок биз операция кылабыз. Баягындай жыйынтыгы бир аз начараак болуп калышы мүмкүн да, бесплодие болуп калышы. Ошондуктан эртерээк кайрылыш керек. Эртерээк ушу кичинекей жаш убагында кайрылса жакшы болот да. Ошондой. Түшүнүктүү. Сиздердин клиникаңыздарга 60 жаштагы, 70 жаштагылар деле кайрылып турбайбы? Албетте. Балалуу болбой аталы депчи. Анан негизи өзү балалуу болгондо мүмкүнчүлүк канча жашка чейин же боло береби? 80де деле, 90да деле, эгерде мырзанын денси сак болсо, өзүнүн денсаулыгы жакшы болсо боло береби?
Албетте бизде баягы кыргызда бар эмеспи? 80 бай, 90 бай, 70 бай деген. Ал кыргызда баягы жөн коюлган эмес. Кыргыздарда айтат ошол баягы 70 жашка чыкканда балалуу болгон депчи. Эми чындыгында эми баягы туура эмес болуп калат, биз токол алгыла дегенгечи. Эми ал убакта билбейбиз. Кокус алып калып сизге келгендер бар экен да. Анда чындыгында андай пациенттерибиз көп кездешет. 70 жашта аксакал келип, мен кандай балалуу болсо, кандай балалуу боло алам деген аксакалдар келет да. Албетте биз эч кандай баягындай көргөзмөлөрдү көрсөтөбүз. Ушундай урук тапшырыңыз, же болбосо мужден өтүңүз, же болбосо ушундай анализдер тапшырыңыз, андан кийин биз сизге жардам беребиз депчи. Албетте чындыгында бизге ал өтө сүйүнүчтүү нерсе да алчы. Ассаламу алейкум урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Blimy Official'дын куймактарын силерге жасаганга камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана Blimy Official'дан алсаңдар. Жаңы санымды. Жыргал мырза, дени сак, 30-40 жаштагы мырзалар жумасына канча жолу катнаш болуш керек аял менен? Аябай сонун суроо болду, актуальный суроо да булчу. Аябай сонун суроо. Бул негизи күндө болуп турган жакшы. Күндө даже бир жолу, эки жолу болгондой жакшы. Эми ал жаңы үйлөнгөндөрдүкү эле болбосо. Жок, андай эмес да. Ал эми баягы чындыгында ал нерсе бир эле эркектен зависит этпейт да. Бул үй бүлөнүн кандай десем, үй бүлөнүн баягындай бири-бирине болгон мамилесинде болот. Биринчи очередь ошодон болот чындыгында. Эгер бири-бирин жакшы көрүп, жанагындай бири-бирин эркелетип жакшы эме болсо, анда баягы бири-бирине болгон калоосу жакшы болот да. Медицинада ошо бир жумада 2 же 3 жолу болсо аябай сонун болот да. Ал баягы биздин баягы доказательный медицина менен баягы ошонтип айтылат да. Бир жумада 3-4 жолу, 2-3 жолу болуш керек, анан жанагы узактыгы ошол бир 10-15 мүнөт болсо бул баягы эмеге болот. Бирок сиздин эле кесиптешиңиз айтканда нормалдуу эркектин катнашы 3 эле мүнөт болуш керек деп. Эми баягы мындай да, туура, ал жагы туура. Бизде айтылат, негизи эки тарап тең бири-бирине болгон жанагындай эмеси, мамилеси жанагы кандай десем, толук баягындай бири-бирине дал келсе. Дал келип эме болсо, анда ошол 2 мүнөттө, даже 1 мүнөттө эле бири-бирин баягы эме кылып койсо болот да. Негизи баягы медицинада ошондой болот. 10-15 мүнөт деп айтылат да. Бул дагы нормалдуу нерсе. Нормалдуу нерсе бул. Анан анча-мунчасы эркектер кайрылат да биздин клиникагачы. Меники ушундай болуп атат, 2 мүнөттө эле жетпей эме болуп калып атам депчи. Өзүм баягы нуждан бүтүрүп коюп атам депчи. Биз анан сурайбыз, кандай болот? Сиз өзүңүз жанагындай канаттанасызбы ошодон десек, анча-мунчасы ооба канаттандым, бирок баягы убакыт мага эме болот дейт да. Бирок аздай сезилип атат. Аздай сезилет. А ошол эркектин партнеру айымы ыраазы экенби ошого? Кээ бир учурда ошону киргизип сурайбыз, кандай болуп атат десек, ооба мен ошодон баягындай удовольствие алам депчи. Анда мен айтам жанагы мырзагачы, сиз жанагындай өзүңүздүн баягындай жаратылыш берген эмеңиз ушундай экен. Сизди баягындай көп эме кылып койсок, анда сиздин партнершаңызга да кыйын болуп калат депчи. Кээ бирлериники чындыгында баягы аз болуп калат, анда биз деген жанагындай медициналык изилдөөлөрдөн сөзсүз түрдө өткөрүшүбүз керек болот. Ошол эле баягы ультрадоштуу изилдөөлөрдү, гормондорду текшериш керек, жанагындай жугуштуу ооруларды текшеребиз. Жалпы кан анализин, жалпы зар анализин текшеребиз. Анан ошонун жыйынтыгында баягы дарыктуу аныктап, ошого жараша лечение кылабыз да, дарылайбыз. Негизи мырзаны эмне дүлүктүрөт? Мырзаны чындыгында эмне дүлүктүрөт жана эмне мырзаны артка түртүшү мүмкүн? Мырзаны чындыгында биринчи кезекте ошол өзүнүн жубайы. Баягындай жумуштан келгенде жакшы тосуп алып, атыр жыттуу жанагындай кийимдерин кийип, атырларын жакшынакай кылып себинип, бүтүп алса, анда баягы эркектин калоосу да жакшы болот да. Анан келсе эле жумуштан келсе баягындай кабагын салып турса, конечно, баягы эркек деле баягындай желаниясы кетип калат да. Анан көбүнчө ошол
Аял менен эркектин мамилеси жакшы болгондо баягы эркек дагы баягындай аялга болгон кызыгышы жакшы болот. Ошондой. Уктуңарбы замандаштар? Күйөөңөрдү бийлеп тосуп алгыла, жакшы маанай менен, жылмайып тосуп алгыла, жакшынакай көйнөк менен атыр жыттанып тосуп алгыла дейт. Анан жанагындай эмне бүгүн кеч келдиң, же болбосо эмне мындай болду деген баягы суроолор чындыгында баягы эркектердин гыжырына тийип коет да. Тажатат да, анан баягы аялына болгон мамилеси да суйт. Анан болгондон дагы төшөктө экөөнүкү мамилеси жакшы болбой калат. Жакшы болбой калат. Бул баягындай экөөнүн ортосунда мамиле. Анан жанагы ошол эле простатит, ошол эле баягы жугуштуу оорулар жуктуруп алып, жанагындай кылса, анда чындыгында баягы адамдын калоосу да начар болуп калат да. Ошол эле сахарный диабет деп коет, кант диабет оорусу эркектин баягы кубаттуулугу начарлатат. Аны сөзсүз түрдө баягы кандагы сахарды текшерип, нормалдаштырып турса, анда баары жакшы болот деп ойлойм да. Ал текшерүүдөн өтүп туруш керек, Сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп турганы жакшы болот. Жакшы. Жыргал мырза, мындай суройм мен. Айымдар сиздерге бөйрөк оорулары менен, цистит менен көбүнчө кайрылышат экен да. Дагы башка кандай оорулар менен кайрылышат сиздерге айымдар? Дагы мындай бир өзгөчө бир операциялар жасайт экенсиз, жогоруда айтып калдыңыз, мен аябай кызыгып калдым да. Ооба, бизге көбүнчө ошо аялдар жижиң ошо цистит оорусу менен көп кайрылат. Себеби дегенде баягы башында эле айттым, ошо эркектердин баягындай заратчы уретрасына караганда аялдардын уретрасы 2-3 эле сантиметр болот да. Ал деген ошол баягы инфекциянын же болбосо бактериянын бат зарар чыгарчу органдарына бат жетишинин баягы бирден бир себеби ошол да. Ал эми эркектер кандай десем, пайызга алганда 10% ошо эркектер жижиң менен цистит менен оорушат, 90% ошо аялдар ошо цистит оорусу менен оорушат. Циститтин да түрлөрү болот. Өнөкөт жана өткүл же болбосо ошо кан аралаш зара кылып калды деп коет. Ошондо дагы бизге көп кайрылат да. Ал эми экинчи болуп жанагы бөйрөктөгү пиелонефрит деп коет, ошол бөйрөккө катуу суук шамал тигенде баягы дене табы көтөрүлүп, ошо бел тарабы эки жагы тең салаңда ооруганда ошол пиелонефрит оорусуна кабылган болот да. Дене табы көтөрүлөт, 38 же болбосо 40ка чейин көтөрүлөт кээ бир учурда. Тамак болгон табити начар болот. Баягы зара кылганда ошо зарасы кандай десем бир баягы сасык жыттанып, адамга жагымсыз жыт болуп калат. Кусуп калат кээ бир учурда. Ошол учурда ошо биздин клиникага кайрылышып, ошол керектүү жанагындай дарыланууга жатышат же болбосо ошол үйүнө биз дары-дармектерди жазып берип, көргөзмөлөрдү көрсөтөбүз. Ошондой. Жакшы замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз, биз менен чогуу кала бериңиздер. Бүгүнкү эфирибиз абдан өзгөчө болот, анткени Жыргал мырза жасаган тамакты биз бүгүн ушул эжелерге, сиңдилерге, карындаштарга, апаларга дегендей азыр Кудай буйрса тамак демделип бишкенден кийин бардык тамактарды жана салат да жасайбыз, бирок биз контейнерлерге салып айымдарды жолдун боюнда болобу, айылдамада болобу, же болбосо соода кылып отурабы, дүкөндөргө, базарга Кудай буйрса барабыз. Эми мындай, Жыргал мырза, азыр мынакей байкап көрсөңүз, көп эле мырзалар болобу, айымдар болобу, ден соолугуна жакшы эле кам көргүсү келет. Спорт залга барышат, машыгышат дегендей. Дагы деле бирок мурдага салыштырмалуу иммунитеттер аябай начарлап кетти. Төмөндөп кетти десек болот. Мисалы үчүнчү, мына иммунитетти кантип көтөрөбүз? Мына эшикте жаз мезгили организмибизде азыр деген витаминге мындай сугарылыш керек да. Кандай азыктар жегенде биз иммунитетибизди көтөрө алабыз? Дарыгер катары кеңеш берип кетсеңиз. Туура суроо болду. Сурооңузга чоң рахмат. Чындыгында ошол мына эшикте аба ырайы сонун болуп турат, бирок ошол баягы жаз айы деп коет да. Жаз айы баягы майрамдарга бай айы деп коет. Ошол жаз айында ошол кишинин организми, адамдын организми ошол баягы витаминдерге баягындай суусап турган убакыт болот да. Себеби дегенде баягы кыштан биз ошол болгон витаминибизди иштетип, мындайча айтканда жазга чыктык. Жазга чыктык дагы ошол биз ошо витамин керек болуп калат. Биз ошондуктан биз баягы көрөрмандарга кайтарыбыз. Сөзсүз түрдө баягы азык-түлүктү жакшы эмес, жер жемиштерди көп жеш керек. Ошол эле алма, ошол эле банан, ошол эле баягы кандай деп коет эле, тыкваны. Ашкабак. Ашкабак бул ошо көбүнчө ошо эркектерге айтарым, ошо ашкабактын өзүн же болбосо ошо ашкабактын данегин жесе, ошол баягы эркектик кубаттуулукту да жакшы эме болот дейт. Андан баягы экзотикадан ошо авокадо же болбосо ошо банандарды көп жеш керек.
анан баягы табигый жанагындай жер жемиштерди көп жесе, бул витамин болуп эме болот. Демек ошентип оңтет. Анан дагы бир ошо баягы спорт менен көп машыгыш керек. Жакшы, биз замандаштар мынакей азыр Кудай буйрса бир канча мүнөттөн кийин күрүшүбүздү салып демдейбиз. Ага чейин салатты жасай калайлы. Бул жер жыйнап салайлы, макулбу? Макулсузбу? Болсо. Ошентип эле. Кудай буйрса мына күрүчүбүз да даяр болуп калды, жумшап өзүнүн баягы эмесине калыбына келип калды. Мындайча айтканда баягындай эрип калды да. Демдеп коелу. Биз эми акырын муну демдеп коелу. Канча мүнөт демдеп туруш керек? Где-то бир 15-20 минут. 20 минут деп коелу, сонун болот буюрса. Так, бисмилла. Мынакей достор, буюрса күрүчтү да салып алдык. Отту бир аз алып олонтолу, көбөйтөлү дагы, мосуну тарттырып алалы дагы, андан кийин демдейли. Жакшы. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет дегенде комментарий бөлүмүнөчү жакшы гана билдирүүлөрдү калтыргыла. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз, эмне кыласыңар, бири-бириңердин көңүлүңөрдү оорутуп, башыңарды оорутуп, жакпаймынбы? Көрбөгүлө. Айтып коюңузчу, дарыгер катары ушу негатив, стресс деген нерселер адамдын ден соолугуна зыян экенин айтып коюңузчу, ушу катталуучуларыма. Ооба, мына Найзира Бердиголованын катталуучулары силерге эмне дейт элем, ошол баягы көгүлтүр экранын астында отуруп, жакшы кеңештерди алыңыздар, жакшы баягы каалоо тилектерди айтыңыздар. Баягы эме дейт го, кыздын 40 жашы улуу деп коет, эч качан кыздарды таңытпаңыздар. Жакшы. Бирок дарыгер катары айтсаңыз, ошол негативдүү эме подсознание, негативдүү абал адамды эмнеге алып келет? Бул стресс деген жана негатив деген сөз бул аябай жаман нерсе да. Медицинада да бул аябай баягындай терс таасирин тийгизчү баягындай эмелерден болуп саналат. Себеби дегенде адам көп ойлонсо, баягындай острый ооруга кабылып калышы мүмкүн. Же болбосо жанагындай өзүнүн жүрөк токтоп калышы мүмкүн, баягы острый миокард деп коет да. Миокард жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Инфаркт миокард деп коет. Же болбосо жанагындай жаман бир ооруга чалдыгып калышы мүмкүн да. Ошондуктан адам баласы негизи дайыма бири-бириңерди сыйлаша жүргүлө. Жылмайып жүргүлө. Жанагы Чубак ажында жакшы сөзү барга. Эмне кыласың тарынып? Оокатыңды кылып бер, ишиңди кылып бер, тарынганга убакыт жок, чынында эле. Эми мындай. Тамагыбыз демделип калды. Азыр салатыбыз даяр болот. Эмнеден улам бүгүн биз айымдарды куттуктап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр социалдык тармактарда аябагандай көп видеолор жүрөт. Мисалы үчүн кече жакында эле көрдүк. Байкуш аялы кордолуп, күйөөсүнөн качып, автоунааны кантип айдаганын башкаргандай билбей калган экен. Азыр айымдар кордолуп жатат. Дейин десек, мырзалар деле кордолот экен. Жыргал мырза. Эмне үчүн биз ушул тынч жашоодо, тынч өмүрдө жакшы өмүр сүрө албай жатабыз? Неге биз бири-бирибизди түшүнө албай атабыз деген кеп да. Мындай да. Кандай десем, сиз туура айтасыз. Ошол аял киши кордолуп жанагы күйөөсүнөн качып жанагындай авария болду, кырсыкка калды. Баардыгыбызды ал видео. Баардыгы ошол баягы ойго салды да. Себеби дегенде баягы эки жаштын түгөйдүн ошо бири-бирин жакшы түшүнбөстүктөн келип чыгып атат да, баардык нерсечи. Ошол бири-бирин түшүнүп, жанагындай жакшы мамиледе болсо, бири-бирин түшүнүп, жанагындай эме болсо, андай болбошу мүмкүн эле да. Ошол күйөөсүнөн качпай эле, ошону жакшынакай болуп эле түшүндүрүп, бири-бири менен ушундай жака барып келейин, жолу ушундай деп айтса, сонун болмок. Ал эми эркектер болсо, может ошол аялдарын өчөшүп калышы мүмкүн. Же болбосо баягындай үйдө бирдеменин жоктугунан, же болбосо ошол пикир келишпестен ошондой урушуп, талашып, баягындай өзүн стресске салып, жанагындай бири-бири менен баягы үй бүлөлүк уруш да ошодон келип чыгышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошондуктан колдон келсе, тынч абалда бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири сыйлашып, урматтап дегенде, ошентип жүрсөк, баары жакшы болот деп ойлойм да. Жакшы. Замандаштар, дагы баса айта кетчү сиздерге сонун бир жаңылыгым бар. Эгер сиздер үйдөгү эле, мына мисалы үчүн жогоруда дарыгер айтып эле атат сиздерге,
Жыргал мырза, ай көп семирбегиле, бул силердин потенцияңарга, силердин ден соолугуңарга зыян. Өзүңөр ден соолугуңарды карагыла, спорт менен машыгыла, туура тамактангыла, таза абага чыгып дем алгыла дегендей, мен сиздерди өзүмдүн жеке марафонума чакырамын. Келиңиздер, үйдөгү эле тамактар менен бир айда 5 килограммдан 10 килограммга чейин арыктасаңыздар болот. Толук маалымат алыш үчүн сөзсүз түрдө менин Instagram баракчама кирип катталып койсоңуздар болот. Толук маалымат ошол жакта. Көп өзгөчө айыл элеттегилер болот. Борбор калаада, чет мамлекеттен дагы айымдар кайрылышат. Назира айым, кантип арыктайм, фастфуд жеп семирип кеттим деп. Сиздерге жакшы бир кеңешим бар. Эч кандай дары ичпей эле, спорт залга барбай эле, үйдөгү эле куурдак, аш болобу, кандай гана тамактар болбосун, ошолорду жеп, сонун результатка келсеңиздер болот. Баракчама катталыңыздар, Instagram баракчама, менин дайрегиме жазыңыздар, толук маалыматтарды аласыздар. Мына биздин көптөн күткөн биргеликте жасалган тамак даамдуу болот. Келиңиздер, ошол тамакты даамдап. Найзирайым бир суроо. Ошол сиздин жанагы марафонуңуз эмне онлайн түрүндө? Ооба, бардык онлайн. Сонун турбай, анда сонун мүмкүнчүлүк болгон турбайбы? Биздин элеттеги, алыстагы биздин жанагы айымдарыбызга. Чын бир эле айымдар эмес, мырзалар да көп арыкташат. Өзгөчө жанагы мигрант болуп, жана чет мамлекетте жүргөн мырзалар мага айы менин жубайымды арыктатып бериңизчи деп онлайн аркылуу мага акча төлөп коюшат. Алар ошол мырзалар эмеде өзүнүн жеринен, өзүнүн элинен, өзүнүн үйүнөн алыс болсо дагы ушу аялдын ден соолугун ойлойт да. Өзүңүз билесиздер, аял киши стресс болуп, мигрант болуп жүргөн жолдошун кызганып отуруп семирип кетет. Тамактардан жей берип. Мында билесиз, акыркы учурда баягы ушу жана кандай десем, баягы интернет аркылуу баягы заманбап темелер көп болуп калбады. Ошо телефон аркылуу эле тамак заказ берип, же болбосо баягы магазинден бир буюм заказ берип эле ордуна туруп элечи. Анан ошо баягы аз кыймылдуулуктан ошондой көбүнчө баягы адам баласы ошо толуп кетип атат. Толуп, анан ошол ден соолугуна зыян болуп калып атат да. Биринчи байлык аябай сонун мүмкүнчүлүк берип атыпсыз. Чоң рахмат. Буюрса ошо Найзира айымдын катталуучуларына, көрүүчүлөргө айтарым, ошол марафонго катышып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Келиңиз эми чогуу дамдап көрөлү, курсак ачты. Кана, бысмылда деп ачайлан да. Так, ой. Укмуш, ай, жырты бир укмуш. Укмуш болуптур биздин пловубуз. Ой, ай, эле ошто жүргөндө болдум го, Жыргал мырза. Деги эле пловду жасаганды качтан үйрөндүңүз? Же түштүк жактагылардын бардыгы эле плов жасаганды билеби? Жок, мындай да, биздин үй бүлөдө 5 бир тууганбыз да. 5 бир тууган баарыбыз эркекпиз, эң улуусу мен болгонума байланыштуу. Жасалма тура келгенде. Апама жардам берейин деп жана эме кылгам да, ошол кичинекемди апам үйрөттү. Буюрса ошол студент күндөрдө дагы балдар менен чогуу жашап калдык да. Ошо сразу айтышчу, ошо Жыргалда плов менен жасай калчу депчи. Залым келиңиз. Биз үчүн баягы плов болгондо майрам болчу да. Буюрса плов да даяр, Найзира айым. Сиз биринчи даам татып бериңиз, андан кийин чогуу дамдайлы. Чогуу дамдайлы. Жети бир укмуш ай. Экран аркылуу сиздерге тамактын даамын эти жумшак бышканы көрүнүп турат. Кана эми бысымыла деп. Кандай болуптур Назира айым? Жакшыбы? Укмуш. Ушу негизи сиз ашпозчу эле болуп калсаңыз болмок экен. Ошондой ой болчу, бирок байкасам урологияга баягында чыгып бар экен да. Бышпы? Келиңиз анда контейнерлерге салалы. Сиз жасаган демдеген ашты бардык айымдар бүгүн даамдап көрөт деген ойдомун. Баарына жакшы көрсүн, буюрса сонун плов болду деп ишендире кетебиз, буюрса айымдарды, айымдардын келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттуктайлы дагы. Азыр Кудай буйруса өз ээлерин табабыз. Замандаштар, биз көрсөтүүбүздө жыйынтыктабайбыз, анткени кызыктуунун бардыгы али алдыда. Мына чогуу жасаган тамак даамдуу жана таттуу болот дегендей, аштарыбызды биз мына контейнерге азыр салабыз. Андан тышкары айымдар, Жыргал мырза бир кочак гүлдөрдү алып келген. Албетте, баарыңыздарды жакшы көрөм мен. Ооба, замандаштар, биз азыр сапарга чыгабыз, биз менен чогуу болуп туруңуздар.
Саламатсыздарбы? Мен Жумакеева Жанара Жумакеевна Медцентр КЖ клиникасында лор дарыгери болуп эмгектенем. Сиздерге тарсылдактын жарылуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Тарсылдак кайсы учурда жарылат? Кулакка травма алганда, өнөкөт кулактан ириң акканда жана кулакты убагында дарылабаганда тарсылдак жарылышы мүмкүн. Эгерде сиздин кулагыңыздын угушу начар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада кулак угууну жакшыртуу боюнча баардык операциялар жасалат. Жакшы замандаштар, экинчи локациябыз бул Восток 5-теги эс алуучу атайын парк бар экенин билбептирмин. Караңыздарчы, кандай жасап коюптур. Аябай сонун экен. Таза, мынакей. Бул жерде сейилдөөгө абдан ыңгайлуу. Өзүңүздөр тегеректе көрүп тургандай мынакей көптөгөн апалар өздөрүнүн балдарын алып чыгып сейилдеп жүрүшөт. Биз азыр Жыргалов Талайбекович экөөбүз келип, айымдарды куттуктайын деп мынакей баштыгыбызда, ашыбыз, колубузда гүлүбүз дегендей. Ооба. Аба майрамдык маанай тартуулайбыз. Дегече эле мындай суроо пайда болду. Жыргал мырза, качан акыркы жолу бир кыз аттууга гүл бердиңиз эле? Эми акыркы жолу мен мына өзүмүн апама гүл бергенмин. Мына 12 январда туулган күнү болду. Ошондо мен апама сюрприз кылып ошо гүл алып келип бергенмин. Анан келинчегим туулган күндө бергем, конечно. Туулган күндөрдө турбайбы? Туулган күндө, анан жанагы майрамдарда дегендей берип турасыз. Берип турабыз, ооба. Жакшы. Эркекте отталкивающий бир моменттер бар экен да. Кайсыл аялдын касиеттери аял эркекти мындай качырат өзүнө? Ошол эле төшөктөн да, мисалы үчүн эркек киши мындай жытка да көп маани берет го. Чача аял үйүнө келсе, кызыл халатын кийген, кызыл жоолугун салынган, башы май жыттанган мисалы үчүнчү. Ал мисалы үчүн жолдошу бир жакшы кызматта иштейт, жанында атыр жутуу, сонун чачтарын сөлкүдөтүп, монтуп байлап жүргөн кыздарды көрөт. Ал ошол нерсени үйдөн дагы талап кылышы керекпи деген суроо. Эми мындай, ошол эркек киши эгер чындыгында ошондой жакшы кызмат иштесе, же болбосо ушундай чиновник болсо дейли, аялы үйдө ошол эркекке тамак жасап, ошондой эмени кылып, бирок баардык нерсе эркектен зависит этет да. Пожалуйста, ошол кийимди алып берсин. Ошол эле тамак жыттанган аял менен болгусу келбесе, ошол тамак жасаачу жардамчы ашпоз алып келсин. Баардык нерсеге мындай акыл калча иш кылыш керек. Баардык нерсе мындай көрөгөчтүк менен мамиле кылыш керек да. Анан жанагы эле аялды күнөөлөй берсе, ал туура эмес болуп калат деп ойлойм. Себеби дегенде кээ биринин возможности болот, мүмкүнчүлүк болот, кээ биринин возможности болбой калышы мүмкүн да. Ошентип ойлойм мен. Ооба, туура айтасыз. Эми алакан чапса бир эле алакандан үн чыкпайт, Ооба да. Сөзсүз түрдө эки жактан тең жанагындай тем болушу мүмкүн. Жүрүңүз. Сапарыбызды улайлы. Азыр апаңыз канча жашта? Апам буйруса 57-де. 57-де. Мен сизге жана айткам, эң улуусумун. Жалаң 5 эркекпиз. Бизде деген баягы жаштыгыбызда үй жумушун биз кылдык да. Эң улуусуна байланыштуу. Кыздар кылып жүрүштүңөр, сиздер кылдыңыз. Баарын кылдык. Үй жыйнадык, үй шыпырдык дегендей. Ошол эле баягы колдон келчү тамакты жасадык. Ошондой. Үй иштерин баарын менин моюмда болчу. Уйсаган билбейсизби? Уйсаган учур болгон жокпу? Жок, эми мындай ойлонуп көрүш керек. Апабыздын кызы жок. Биз деген жардам беришибиз керек деген бизге кичинекейибизден тарих ошондой болду да. Жакта апабыз отурат экен. Апа кандайсыз? Саламатсызбы апа? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Келаткан майрамыңыз менен, жаз майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен апа, азыр. Сизди биз куттуктап коелук, уруксат бериңиз бизге. Ондай бул гүл сизге майрамыңыз менен. Анан апа, бул айтқаныңыз келсін апа, мына мен өз қолыммен жасаған пловты сізге берейін апа. Тамағыңыз тәтті болсын. Тыныш болыңыз, денсаулықта болыңыз. Ложкасын беріңіз. İçine sındırıp böyle alamaz, bir ложкасын беріп қойыңыз. Келіңіз апа, мына. Бұл ысық? Ысық. Ысық, жеп алыңыз бе? Жоқ, ысық апа бұл, азыр жеп қойсаңыз. Рахмат. Денсаулықта болыңыз, майрамыңыз менен апа. Жақсы болыңыз, рахмат, жейміз. Мына замандаштар бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей,
Алакам жайып апабыз да бизге жакшы батасын берди. Менимче апалар үйдө жылуу болуп туруш керек, Жыргал мырза. Албетте. Буюрса өз белегибизди бердик. Ооба, сапарыбызды улайлы. Сапарды улайлы. Майрамыңыз менен мынакей. Майрамыңыз менен. Бул гүл сизге. Майрамдык маанай. Анан бул эми өзүңүздүн колуңузда жасалган плов эжеке. Ооба. Дамдап коюңуз макулбу? Эме деп коет го жанагы акыркы жолу гүл качан алдыңыз эле эсиңизде барбы? Ар дайым алам. Ар дайым аласыз, э? Азыр көп болсун. Ооба, ошондой гүл алган айымдардын катарын толуктап жүрөңүз. Рахмат сизге, майрамыңыз менен. Апалар, эжелер гүлгө татыктуу. Ооба, рахмат сиздерге, жакшы. Тынч болуңуздар. Идем дальше, бияка кирели. Эжеке неме кылып койбойбу? Эжекем куттайлы. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Майрамыңыз менен куттуктап койсок болобу сизди? Чын жүрөктөн эле эч нерсе кереги жок. Эч нерсе жок, эжеке. Эч бул майрамыңыз менен, бул гүл сизге. 8 март майрамыңыз менен куттуктайбыз сизди. Бул плов эжеке. Өз колуңуз менен. Өз колу менен жасаган сизге. Майрамдык маанай. Эми куттуктап айтып кое аласыз бу учурдан пайдаланып? Аялдарды куттуктап. Рахмат. Майрамыңыз менен келе жаткан, Майрамыңыз менен. Рахмат, жүрүңүз. Жакшы, мынакей караңыздарчы, майрамга карабай ошентип апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз соода кылып атат, Ооба да. Бардыгы баягы көбүрөөк тиричиликтин артынан да. Бул жакта да бир апа отурат, келиңиз, бул апанын да көңүлүн көтөрүп коелу. Апа, кандайсыз? Жакшысызбы? Саламатсыз, папа. Майрамыңыз менен сизди уруксат этейик, куттуктап коелук сизди. Майрамыңыз менен. Бул гүл сизге. 8 май, Ооба, 8 март. Бул Апа, сизге. мен өз колум менен жасаган плов. Апалар гүлгө татыктуу. Рахмат. Рахмат сизге. Айтканыңыз келсин. Оорубаңыз, апа. Майрамыңыз менен. Майрам. Сактап болуңуз. Өзүнөкүлүү эже, бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Мынакей майрамдык маанай сизге тартуулабыз келдик. Ал эми Жыргал мырза өз колу менен аш демдеген. Апа, бул сизге. Тамактанып коюңуз. Дам татып Эми учурдан пайдаланып, жалпы аял заттын энелерин куттуктап койсоңуз майрамы менен, Бүгүнкү келе жаткан мынакей жаркырап жайнап жаз майрамы менен апалардын, эжекелердин, бир туугандардын, сиңдилердин майрам экен. Майрам жакшы майрамдан болсун. Ушу апаларыбызга бөтөнчө, чоң апаларыбызга ден соолук каалайм. Ошолор балдарынын, неберелеринин, уулдарынын, чөйрөлөрүнүн урмат сыйын көрүп, жаркырап жайнап жүрө берсин. Биздин Кыргызстаныбызга дагы жакшы ийгиликтер болсун. Дүйнө жүзүндө бардык апалар, бир туугандар аман болсун, бар болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, балдарым. Өмүрүңөр узун болсун. Ушинтип апаларым көңүлүн көтөрүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат эжеке. Рахмат. Жана айтып жатко дөөлүттүк, каалык деп коет. Ошону сүрүңүз. Рахмат, рахмат, чоң рахмат силерге. С праздником вас. С праздником. На пару слов поздравьте наших милых дам. Да, я хочу поздравить наших женщин, всего Кыргызстана, Бишкека, и пожелать, чтобы об них вспоминали мужчины не только 8 марта, ну и маленький тост. В жизни бывает два счастья. Счастье бурное – это любовь, и счастье спокойное – это тепло семейного очага. Так мое искреннее пожелание, чтобы бурное счастье, любовь, и счастье спокойное, тепло семейного очага не покидало ваши дома. Спасибо огромное. Все. У вас замечательный муж. Сколько лет как в браке? 40. 40 лет. И айланайындар 40 жыл турмуш куруп жатканы болгон экен. Прям романтик. Караңыздарчы мынакей. Ну не 40, а 43. 43. 43. 43 жыл болгон экен. Ортосуна мамилелерин караңыздар мынакей замандаштар. Биз үлгү алсак болчу да экен. Да, вы свободны. Спасибо вам. Да, вы можете пойти поесть. Спасибо за цветы. Да, спасибо. Мынакей замандаштар өзүңүздөр көрдүңүздөр. Абдан сонун бир маанай тартуулады. Жашагандарына туура 43 жыл болсо дагы ортосундагы сезимдери, ортосундагы жылуу махабат кетпептир. Мына караңыздарчы. Биз мына сейилдеп келе жатабыз. Ушундай үй бүлөлөр көп болсун, Жыргал мырза. Албетте, мына биз азыр түгөлөрдөн көрбөдүкпү? 43 жыл болуптур, бирок как будто быйыл үйлөнгөндөй да.
аябай тиги күйөөсүн аябай романтик го, ооба, мамилелери, бири-бирине болгон көз караштары. Азыркы жаштар ушундай тиги ага эжелерден баягы өрнөк алса, Ооба, туура айтасыз, мен сизге кошуламын. Биз ушуну менен жыйынтыктайлы, замандаштар. Бул жерде биздин бир 5 күн калды. Ээлерин табып, бир сыйра куттуктап коелу. Учурдан пайдаланып биз Жыргал Талайбекович сизге рахматыбызды айталы. Ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп, балким ушул маалда сиз юбилейиңиз менен олтурмаксыз, бирок ушул жалпы аял заттын куттуктап коелу деп менин маанайыма маанай коштуңуз. Бул сонун бир иш-чара болду. Көрдүңүз апалардын, эжелердин маанайлары кандай көтөрүлдү. Арасына көп жылдан бери гүлдү алып көргөн эмес экен, мынакей бул да болсо бир жакшы бир ишке себепкер болуп калдыңыз. Сизге чоң рахмат айтабыз. Ооба, чоң рахмат. Сонун эфир болду. Бул эфирдин аягы деп айтпайм, себеби дегенде буюрса мен сиздерге жана обещать этпедимби? Буюрса баягы жаратылыш коюнда сиздерге аябай сонун плов же болбосо ошо куурдак жасап бергенге дагы бир жолу сөз берейин. Учурдан пайдаланып мен ушул келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч ким оорубасын, аялдар ар дайым бар болсун. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы замандаштар, расмий Назира YouTube каналына катталыңыздар, комментарий бөлүмүнө өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Аялдар назик, сулуу, ары жупар жыттуу, дайым ошондой мыкты жигиттердин көлөкөсүндө камкорунда жүрө берсин. Жүрүңүз, анда калган гүлдөрдү таратып салайлы. Таркатып салайлы, таратып салып ээлерине коелу.